Жылдага караганда быйыл кыш эрте келди. Бир айга эрте келди. Туугандар, гилас боюнча пайдалуу маалымат болот. Мына гилас балким 15 жылдык болушу мүмкүн. Коңушунун гилас бактары. 4кө 4 аралыгында тегилген, өтө чоң дарактар. Айтайын деген мунуке жапжашыл бойдон. Жалбырагы ушул бойдон эле таштай береби. Коңушулардын бүт дарактары таштап бүткөн. Теректер, дарактар бүт баары таштап бүттү. Бирок бул жерде карай турган болсок, эмне себеп? -5 градус болуп атат, эмне үчүн жашыл бойдон турат? Булар качан таштайт эми? Айтайын деген туугандар, жергиликтүү климатка сөзсүз көңүл буруш керек. Ачык жердегилер, тоз коосуз жердегилер кыйла болду. Жалбырагын таштаганына балким 15 күн алды, 1 ай болуп калды. Бирок бул жерде жаздагыдай жапжашыл бойдон. Асты эле дей турган болсок, мына үстү деле ошондой да. Жапжашыл жаз келгендей болуп турат. Жосом биз деңиз деңгээлден 1300 метр деңиз деңгээлден бийикте турабыз. Демек, деңиз деңгээлдеги бийиктик анча роль ойношу мүмкүн, бирок кээде ушундай таасирин тийгизбей деле коет экен. Азыр сунуштап атпайбызбы? Жаңы келген көчөттөр өзүн-өзү чаңдаштыра турган сортторду алышыбыз керек. Өзүн-өзү чаңдаштырган сорттор жакшы болот. Мына ушул валовый сорттор бул жерде чындыгында жакшы болот. Айтайын дегеним, эгерде ушундай салкын, муздак агым кирбеген жерлерде, демек анчалык суук кирбейт. Кечки үшүктөн сактап кала алат, кар жааса деле, демек гүлдөгөн учурда гилас мөмөтүйөт деген сөз. Эгерде сиздер жериңиздерде ушул местный климат эске албай турган болсоңуздар, демек адашып калышыбыз мүмкүн. Кеч гүлдөгөн сорттор же болбосо кантип айтсам, ошондой сорттор тиккенде деле результат болбой калышы мүмкүн. Азыр көпчүлүк жерде валовый тигип алып болбой атпайбы? Ошонун чечими, демек, эртерээк гүлдөгөн, градусы кичине төмөнүрөөк убакта түйүп кала турган сортторго көңүл бурушубуз керек окшойт. Кандай дейсиздер? Ушуга эмне дейсиздер? Качан таштайт эми жалбырагынчы? Жапжашыл бойдон. Мына ушундай. Буягы кар. Астында кар деле жок мунун. Мына тоолар аппак кар. Тоо көрсөтөйүн сиздерге. Тоолар аппак кар. Бул жер жапжашыл.